Кутмандуу кечиңер менен кичинекей досторум, бөбөктөрүм, кандай жүрөсүңөр? Аман эсенсиңерби? Ай Азамат, достор, ата-энеңерге жардам берүүнү унутпагыла, макулбу? Ойноп эле кечке эле оюн менен жүрө берүү болбойт. Андыктан кээ бир кезде сөзсүз ата-энеңерге, улууларга жана кичүүлөргө жардам бергиле. Ай Азамат, ушундай менин жакшы досторум бар да, анда силерге бүгүн Аман Нааматов атаңардын эмне үчүн Айгүлдү эч ким мактаган жок деген жамакты айтып беремин. Кошуна эки кемпир мейманга жөнөмөк болушту. Мен да барам, апа. Мен да барам, чоң эне, деди небереси кабагын ыйлап ичидөй түйүп. Барасың чирпем, жуунуп, кийинип, даяр тур. Так секирип сүйүнгөн Айгүл камданып жатты. Ошол эле учурда кошунасынын да кичинекей Гүлнуру чоң энесине жардам берип жүрдү. Ал мен да барам дебеди. Чоң энеси өзү кайрылды. Сенсиз куруп калам го. Мени менен мейманга барып кел айланайын. Макул чоң эне, макул деди. Көп узабай эки кемпир жолго чыгышты. Борсок, бышкан эт салынган баштыктар буруксуп жыттанып атты. Бара турган жери анча деле алыс эмес эле. Бирок кары кишилердин камдары жай. Бир ас басып, демигишип, өкүлөшүп, улам токтой калышып, кыйла жол баскан жолоочулардан бетер чаалыгып келишти. Күтпене аларды жаналык албай сүйүнүп тосуп алды. Күтпөгөн кубанычка алдастап, шашып жатты. Жүгүн бузуп, төргө жаңы төшөк салды. Чай кайнамча жамбаштай тургула деди да, куш жастыктарынан чыканак алдына коштоп таштады. Үй ичи таза, салкын эле. Эки эне үй ээсин алкашып, өкүлөшүп жамбаштап жатышты. Аларды туурап бир жаздыкты кучактап, Айгүл да жатып алды. Чарчадың го чүрпөм, эсал деди чоң энеси аны аяп. Гүлнурдун чоң энеси эч нерсе дебеди. Гүлнур акырын басып тышка чыкты. Анан корого көз жүгүрттү. Кутпене безилдеп чуркап жүрүптүр. Бирде ашканага кирип казан аягын калдыратып калат. Кайра чыгып самоордон отун күчөтөт. Эми чыныларын жуумай болду. Гүлнур анын жанына барып, лып этип отура калды. Эне, мен жуусам болобу? Кутпене кызды бир карап алып, анын ниетине ыраазы болот иште. Айланайын, айланып кетейин. Жууй аласыңбы? Ооба, мен жууй алам. Анда жууй кой берекем, жууй кой берекем деди. Гүлнур чарадагы сууга чыныларды этият салып, таза жууп, четинен сүртүп тактайдын үстүнө кое баштаганын көрүп, Кутпене таңданып, сүйүнүп да турду. Тегеренип кетейин. Колларга жарап калган турбайсыңбы? Кичинекей эле туруп баарын кылат турбайсыңбы? Атың ким? Менин атым Гүлнур деди. Гүлнур. Азамат кыз болуп чоңоюп келатыпсың. Кудайым сага өмүр берсин. Эми чыныларды үйгө алып кирели. Экөө чыныларды көтөрүп үйгө киришти. Кутпене төрдөгү эки кемпирге мактана кетти. Ой, менин жардамчым бар. Гүлнур кызым менин чыныларымды таап-таза кылып жууп, сүртүп берди. Ал ошондой, деди Гүлнурдун чоң апасы сыймыктуу. Үйдөн да мага дайыма жардам берет. Ар дайым бир нерсе кылып турат. Аман бол, айланап кетейин. Аман бол деп Кутпене кызды самайынан сылады. Жүрү кой берекем. Эми чыныларга каймак куябыз, кант салабыз. Экөө дасторкон үстүн түркүн даам татым менен жайнатып жатышты. Аңгыча кошуна кемпирлер да келип калышты. Алар Кутпене менен тең жарышып чуркап жүргөн бейтаныш кызга көңүл бурушуп, "Я Кутбу, бул кайсы кыз?" дешип
аябай кызыга сурашты. Гүлнур деген кызым бул. Мага мейман болуп келсе да жардамдашып жатат. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун татынакай, тың, анан иштери маңгыз. Баары тегиз дасторконго отурушуп, чай куюла баштаганда Гүлнур жөнүндө дагы сөз кылышты. Кайрымдуу бол. Боорукер кыз экен Гүлнур. Кичине болсо да бардыгын жасайт тура. Айланайын, аман боло кой, бактылуу боло кой деп дагы бири коштоп турду. Гүлнур мактоо сөзгө кысынып, чоң апасынын колтугунда уялып отурду. Чоң апасы небереси менен сыймыктанып, башын бийик көтөрүп, жүзүн тамылжатып, таттуу чайдан рахаттанып ууртап жатты. Колундагы май токошту каймакка матыра жеп жаткан Айгүл кечкеле Гүлнурду мактай беришет деп мурчуюп, таарынгансып отурду. Бирок анын бул жерде бар экенин көрбөгөндөй бирөө да сөз кылган жок достор. Көрдүңөрбү? Мына. Эгерде ар дайым тың болсоңор, жалкоо болбой иштерман болсоңор, ар дайым чоңдор силерди мактайт. Айгүлдөй болуп, жалкоо болсоңор, жумуш кылбасаңар силерди эч ким байкабайт да. Ошондуктан ушул жомоктогу каарманым Гүлнурдай болуп, ар дайым жардам берип жүргүлө достор. Жардам берсеңер, ал өзүңөргө үйрөнүп аласыңар, билип аласыңар. Достор, ушуну менен жомогумду аяктайын. Кызыктуу жомок ушуну менен соңуна чыкты. Эртең да ушул сыйкырдуу китебимен сонун жомоктордон айтып беремин. Көрүшкөнчө достор. Кана, жомогум уктады окшойт. Менин китебим чарчаптыр. Силер да чарчаган окшойсуңар, достор. Кана, эми уктайлы. Бейпил түн, достор.